Бул программанын бир аз кандай башталганын, анан эмне үчүн бул жерге топтолуп калыкты кыскача таржымалдаганга аракет кылайын. Биз Кереге фонду катары билесиздер, ошол офисте эле же болбосо белгилүү саамалыктарым конференция түрүндө, тегерек үстөл түрүндө бир актуалдуу маселелер, бул кээде саясий болот, кээде маданий болот, кээде ошондой социалдык болот дегендей. Бирок ошол эле күнүбүздөгү актуалдуу маселелер, анан көйгөйлөр көбүнчө болот да. Анан көйгөйлөр сүйлөшүлгөндө негативдер дагы көбүрөөк сүйлөшүлөт экен. Себеби кемчиликтерибизди айтабыз, даттанабыз, анан кантип оңдошту неме кылабыз дегендей. Анан ой кетти, биз кыргыз өзү ыр жандуу, кыргыз же ыр окуйт, же ыр жазат, же ыр угат. Анан дегеле ар биринин ичинде жазбаса дагы, мен жазган эмесмин, бирок ичимде көңүлүмдө ырлар бар деп, тойдо көрөбүз, башка жерде көрөбүз, дегеле тоолордонбу, же болбосо абасынанбы, жалпы эле жаратылышынанбы, анан бизге ата бабалардан келген мурастын илебиненби, ошондой бир дух бар, ошондой бир жан бар. Анан ошону дагы жашатуу, ошону дагы жашатканча ошолор менен кошо бир таанышуу, кайрадан ошолорду эстөө, алардан калган мурасты өзүбүзгө сиңирүү, каяга улантып кетүү жолдорун издөө максатында биз мындай өтө эле официалдуу эмес, эркин абалда дос, тааныш, баягындай тууган, пикирдеш атмосферада ушундай бир проектти баштаталы деп Шеңгелүү жээкебизге сурандык. Биз аны билет элек, ошол эле Тинти Адышева болсун, биздин ошол көнөргүс мурасыбыз Жомарт Баканбаев болсун, бир жагынан окуучулары, бир жагынан биологиялык дагы балдары болгон үчүн биз ошондон баштатсак кандай болот, сиздерге туура келеби деп. Анан өздөрү да ыраазычылык менен макул болушту. Мындан кийин ушул проектти кезеги менен дагы белгилүү акындар, белгилүү поэзиялык процесс, же белгилүү окуя, белгилүү феномендердин үстүндө эс алганча биз муну силерден дагы мындай кеңешиңер менен атын дагы тактасак болот. Азырынча Кереге кеп деп койдук. Балким бүгүнкүсү балким баягындай поэзия пикниги болуп калды дегендейчи. Анан эркин абалда поэзияга өзүбүздүн жүрөгүбүздү, акылыбызды, көңүлүбүздү ачалы, анан алардын бир убактагы мурасын эстейли деген маңызда болуп атат. Дагы бир жолу кош келипсиздер. Мен ойлойм, баарыңыздар бул адабий чөйрө, илим чөйрөсү, илим жагынан дагы, анан чыгармачыл жактан да изилдеп бул чөйрөнүн ичинде жүргөн, чөйрөнү баштап жүргөн, чөйрөгө салым кошуп жүргөн улуу асылдарыбызсыздар. Ошон үчүн убакыт бөлүп келип бериңериңиздер үчүн рахмат. Анан мектепке да конок кылып аткан үчүн өзгөчө рахмат. Программабызды ушинтип баштай беребиз. Анан азыр кыскача бир кыска метраждуу бир фильм неме бар, ошону көрүп алып туруп, анан аркасынан улантабыз буюрса. Анын ыры таттуу тилдүү бал эле, бул замандын чын сүйүктүү жан эле, жорголугун салыштырып келгенде, Шырдак бектин жоргосундай бар эле. Акын, котормочу, драматург, публицист Жомарт Бөкөнбаевдин туулганына быйыл 100 жыл толду. Санап эсептесем өмүрдө, өткөн өмүр балдан ширин көрүндү. Жел жетпеген жел маяандай мал минип, жетип кууп жеңер билем өлүмдү. Чагылгандын жарыгындай болгон 34 жылдык кыска өмүрүндө өлүмдөн башка бир да тоскоолдукка моюн бербей, чыгармачылыктын далай бийиктигин багындырган жаркын талант Жомарт Бөкөнбаев улуттук маданиятыбызды түптөгөндөрдүн тизмесинде экинин бири, бирдин өзү болгон.
Жомарт Бөкенбаев Кыргыздын атактуу улуу жазуучусу болчу. Ал өзүнүн 24 жашында эле ошол улуулукка өзүнүн эмгектери менен жеткен. Жомарт Бөкенбаев таланттардын бешиги болгон Кетмен-Төбө өрөөнүндөгү Мазар суу айылында жарык дүйнөгө келет. Апасы Алтынай кош бойлуу кезинде бир ажайып түш көрүп, аны Мырзабек деген казалчыга айтат. Карындагы баланын кам болоорун ким билет деп айтылган менен, уул төрөйсүң, уулуң бир ырын экинчи кайталабаган акын болот деп жакшылыкка жооруптур ошол олуя адам. Кыргызда көп эле акындар болду. Адегенде чыкканда Токонбаев баш болуп, башкалары болуп көп эле акындар болду. Бирок бизди ээликтирген, бизди ээрчитип алган Жомарт болду. Анткени ырлары башкача, адамга жугумдуу. Бат эле көкүрөккө сиңип калат. Бак эле жаттап алчубуз анын ырларын. Айылдагы мектептен кат тааныган Жомарт 14 жашка келгенде оорукчан апасынын барба дегенине көнбөй, көк арттагы балдар үйүнө жөнөйт. Жаман кунанын минип алып, келечекке аттанган каргадай баланын алдында 3 күндүк узак жол жатты. Биз жүргөндө жетимдикте эркелеткен жер кандай, бек тырмыштым окуу жакта 5 жыл элге бир барбай. Ош педагогикалык техникумунун алдыңкы окуучусу Комсомол Жомарт Бөкенбаев түштүктөгү жер суу реформасын жүзөгө ашыруучу комиссияда агитатор болуп иштейт. Ошентип, жергиликтүү жер төңкөрүшү гезитине жер алган кедейлерге деген ыры 17 жашында жарык көрөт. Аны чачы көп болчу. Теп-тегерек болуп, мындай чачы мындай болуп толтурат чач башында. Саксайып мындай кетип баратат. Шамалан-чаманча ыргып, токтобойт, мындай карап мынтип кетип баратат. Бийигирээк карап, өйдө карап кетип баратат. Ошону эле биз чынагыдан кымбат болот, атаң көрү, кара, акын болсоң ушундай болгон деп. Пушкинди көргөнбүз илгери так. Кыргыздын Пушкини дечүбүз муну. Бардык жактан, акындык жактан, турган тулпаты жактан Пушкинге окшоп турчу өзү дагы. 21 жашында партияга мүчө болуу менен бирге Кызыл Кыргызстан гезитинде бөлүм башчы болуп иштеп жүрүп, Москвадагы журналисттердин коммунисттик институтунан билим алып келгенден кийин Ленинчил жаш гезитинде редактор болуп иштеп калат. Ушул мезгилде болочоктогу жубайы, педтехникумдун алдыңкы студенти Тенти Жунушбаева менен таанышат. Жомартты мен чоң улгайган кишидей сезчүмүн. Ал өзү дагы мындай салабаттуу, чачы башы көркү, өзү дагы мындай далылуу, ушундай көкүрөгү кең сөйлөттү киши эле да. Мен сүрдөнөр элем агышынан. Жомарт Бөкенбаев негизинен акын катары көбүрөөк таанылган менен, ал адабияттын бардык жанрында балык сууда кандай эркин сүзсө, дал ошондой эркин жаза алган. Өзгөчө Орто Азия, орус жана дүйнөлүк классиканын эң мыкты үлгүлөрүн түп нускага тете, маңыздуу кыргызчалаган. Ал эми Токтогулдун өмүрү, Комуз күүсү, Украина мейкиндигинде, Дүйшөнгул сыяктуу прозаларында кара сөздүн каймагын калпыган. Ондогон поэмаларынын ичинен Алтын кыз, Өңүмдө көргөн түш, Ажал менен ар намыс калктын калың катмарына сиңип кеткен. Актуалдуулугун эч качан жоготпогон ата мекенди коргоого арналган Чептен эрдин күчү бек поэмасы боюнча жакында мультфильм тартылды. Ал өзүнүн романтикалык поэзиясы менен, элдик поэзияга жакындыгы менен, акындык чыгармачылыкка жакындыгы менен, төкмөлүккө жакындыгы менен айырмаланып турат. Мына Жомарт Бөкенбаевдин стили, Жомарт Бөкенбаевдин мени ушул. Өмүрүнүн көбүн окууга, коомдук иштерге арнап, чыгармачылыкка башоту менен аралаша албай жүргөн акындын Курманжан датка жөнүндөгү ыр менен жазыла турган романы ой дүйнөсүндө бышык жетилип, кагазга түшүшү гана калды эле. Ага чейин өзү сценарийин жазган Манастын уулу Семетей кинотасмасын тартып бүтүрүү планы турду. 44-жылдын июнь айында кино тартуучу топ кино тартыла турган жерлерди көрүп келүү үчүн көлгө жөнөйт. Жомарт Бөкенбаев тонго чейин жубайы Тентини 3 баласы менен алып алат. Алар менен коштошоордо 9 айлык Зайнидин, 2 жашар Сырга, кое бербей мойнуна жармашса 4 жашар Кулубеге адатынча далайга чейин ыйлап ээрчип келет.
1944 жылдын 1-июлунда кино тартуучу топ түшүп келе жаткан жүк ташуучу машина көлдүн чоң сарайына келгенде аварияга учурайт. Бул кырсыктан Кыргыздын 34 жаштагы таланттуу уулу Жоомарт көз жумат. Бул жоготуу чийде 3 баласы менен 24 жашында жесир калган жубайы Тентиге калем карматып ыр жаздырат. Кандай укмуш, тийип турган күнүм жок. Кандай шумдук, кармап турган гүлүм жок. Кандай айла, жалым болуп ичим чок. Айткылачы, кайда кетти алганым, кайда барып, кантип издеп табамын. Рахмат, кыскача Жоомарт агайыбыздын өмүр таржымалын бир жагынан канчалык жаш өтүп кеткенин кайрадан эстедик. 34 жаш чындыгында азыр балдардын ата энесинин очогунан жаңы эле уясынан учам учпасамы деп турган кез, бирок жалпы кыргыз поэзиясына, кыргыз чыгармачыл дүйнөсүнө, жалпы эле дүйнө таанымына ушунчалык жаш учурда ушунчалык салаваттуу, ушунчалык маңыздуу салым кошуп кеткени өзгөчө биздин сыймыгыбыз. Албетте адам болгондон кийин каалайт адам, дагы эч болбосо дагы ошончо жашаса, кыргыздын кандай гана дагы чоң баягындай коржуну толмок, казынасы кең болмок. Балким кыргызыбыз адабият дүйнөсүндө, чыгармачыл дүйнөдө, ошондон келип чыккан философиялык түшүнүгүндө, анан жалпы эле коомдогу асылдардын дагы көп болушунда балким арышы дагы кең боло эле. Бирок тагдыр ушундай экен, кээде жаш, анан жакшы адамдар жаш кетет деп улуулар айтат эле. Чындыгында жакшы адам болгону чыгармаларында дагы, мына турмушунда дагы, анын өстүргөн ушул балдарында дагы кыргыз эли күбө, кыргыз дүйнөсү күбө буга, биз эле мындай сөз менен эмес. Ошондуктан дагы бир жолу биз бул жерде эскеребиз. Биздин традициялык сөз менен айтканда арбайы бейиштен болсун, Кудай Таала бейишинен орун берсин. Дайыма кыргызыбыздын уучу кең болуп, мындан аркы жаштарга, мындан аркы жалпы кыргыз элинин ушул чыгармачыл дүйнөсүнө, жалпы эле асыл дүйнөсүнө өзүнүн рухун, көзүн салып жүрө берсин деген тилекти айтабыз. Кыскача бир ырлар түрүндө кимге жаздым, эмнеге жаздым дегендей бир ыр бар экен. Менин ырым деген ыры. Менин ырым кимдер үчүн ырдалат, толкун жүрөк кимдер үчүн ыргалат. Күндүр-түндүр кубулжаган үн менен булбул добуш кимди мактап күй чалат. Мен ырдабайм кызыл алтын зер үчүн. Мен ырдабайм напси бузуп мал үчүн. Мен ырдаймын кайрат болуп эмгекке, таза жүрөк жанган жалын ал үчүн. Чындыгында канчалык аруу, канчалык таза сезим азырга чейин ошол үн кыргызыбызда бир аз болуп тургандай да. Бир нерсе болсо, бул жерде айткандай тескерисинче бир аз зер үчүн, кээде мал үчүн, кээде карьера үчүн, кээде башка нерсе үчүн, белгилүү кызыкчылыктар үчүн болуп кеткен учурлар болот. Чыныгы идея үчүн, чыныгы элдин келечеги үчүн, чыныгы асыл баалуулуктар үчүн болгондор кээде аз болгону байкалып калган учурлар болот да. Ылайым эле дагы бир тилегибиз, ошондой буюрса Жоомарт агабыздын жолун жолдогондор чыксын, батабыз, тилегибиз ошол болсун. Жакшы тилек жарым ырыс дейт, ушинтип саамалыктарды өткөрүп батабызды, тилегибизди көбөйтө берсек, эмне үчүн чыкпасын. Азыр эми сөздү көп узатпай, мен чыныгы сөз ээсине берейин. Бир жагынан Жоомарт атабыздын баласы болуу баягындай
өзүнүн биологиялык баласы болуу, бир жагынан окуучусу болуу, бир жагынан ошол мурастын жүгүн ташуучусу болуу улуу урматы берилген Кудай Таала тарабынан. Ошол учурда ошол агабыздын, атабыздын мурасын жашоосу менен дагы уланткан агабыз арабызда академик, коомдук ишмер, саясатчы, журналисттер союзунун мүчөсү, акын ошол учурда Кулубек Жомартович Бөкөнбаевге сөз берсек. Келиңиз. Кача сөз айтып берсең, рахмат. Мен үшін өте оор болат. Себебі мындай орысша айтқанда ушунчалык обидно. Мына атам 34 жашында дүниеден қайтты деп айтылат. Бирок чынында айтканда 33 жыл жашаганда. Себеби майда төрөлүп 1-июлда ушундай кырсыктан кетип калды. Эми мына көп айтыштын не кереги бар, мындай ой пикир алмаштуу катары суроолор болсо суроолор берсеңер, билгенимче жооп берейин. Аны кээ бирлер таң калат. Өзүңүз 4 жашта калып, атаңыздын чыгармачылыгын, өмүр баянын кандай билесиң, кантип билесиңер. А мен айтам, менин ненем ошо кулагыма салып жүрчү. Атаң ушундай болчу, атаң момундай иш жасаган. Атамдын жакын шакирттери, өмүрлүк достору деп айтсам болот. Темике, Темиркул Миталиев, Түгөлбай Сыдыкбеков, башкалар. Ушу көчөдө мен бала кезде чуркап баратсам, карма алып колдон карман Айкулубек, атаң момундай болгон, атаң тигинде, атаң муну жасаган, атаң тигини жасаган деп дайыма кулагыма салып жүрчү. Андан кийин чоңойгондон кийин бир топтон кийин анан кийин өзүм көңүл буруп атамдын чыгармачылыгын жолун изилдей баштадым. Эң негизгиси мен айтарым, мына бир нерсе жана биринчи эмне деп жазылып турду эле. Ошо Кыргыз Саид доорундагы чыган акын жана драматург Жомарт Бөкөнбаев деп. Рахмат. Биринчиден кечиресиңер, ошол кечени уюштургучтар мен ыраазычылыгым, чын жүрөгүмдөн, рух дүйнөмдөн чыкканда ыраазычылыгымды айтам. Ушундай кечилер өткөзгөндөн кийин бул кыргыздын рухун, кыргыздын тарыхын өзгөчө ошону көтөрүш, элге бергилиштүү. Бирок кечирип койгула, менин оюмча Жомарт Саид доорундагы эмес, Жомарт кыргыз элинин чыган акын деш керек. Себеби Саид доору болгон кыргыздарда. Андан башка доорулар бар. Азыр башка доор. Бирок мына раваталык Эрнис Турсунов Жомарт бөтөнчө инсан деген чоң китеп жазган. Андан кийин ГСК бир макала чыгарган. Азыркы заманда бизге Жомарт керек деп. Жалындуу, кыргыз элинин патриоту, кыргыз элинин жерин өз жанынан артык көргөн адам. Азыр мына иним айтпадыбы? Кандай азыр биз тайгак кечүүдөн кыргыз элибиз өтүп баратабыз. Жер үчүн, мал үчүн, карьера үчүн өзүнүн туугандарын сатып туруп, кыргыз элди сатып атат. Ошон үчүн бизге азыр биздин күндө мен айтар элем, Жомарттай башка ошол заманда, ошол доордо жалын патриотту бардык үчүн, талантын эл үчүнгө жумшаган менин атам болчу. Муну далилдеп берейин. Мен ушуга күнгө чейин ойлойм. Кап. Атам ушул кыргыз эл үчүн биринчи, мына билесиңер, казактар биринчи
Советтер Союзуна кайсы фильм менен чыккан, көркөм фильм менен? Кыз жибек. Кандай укмуш тарык фильм. Ошону менен чыккан, а биз эмне менен чыкканбыз? Ну мейли, да. Кыргыздар, жаман чапан кийип, байкош, тигиндей мындай мыйрык, сыйрыктарды көрсөтүп, биринчи мугалим менен чыкканбыз. Ошондо биздин кыргыз интеллигенттер көбү каршы чыккан. Бул кыргыздар жаман көрсөтүп атат дүйнөгө дегендей. Көп нерселер бар ошонун биринчи учитель дегенде. Кыргыздын рух дүйнөсүн тебелеген. А эгерде ошол Манастын улу Шеметей деген көркөм фильм 44-жылы чыгып калса, бул дүйнөдө дүңгүрөт элек кыргыз элести. Себеби ошол кезде бардыгы да болчу. Кадимки кундуз тебетейлер, кадимки суусар тебетейлер. Ошондо көрөсүң 44-жыл канча акча бөлүнгөн. Бардык костюмдер бар болчу. Тандап тиягдан аттарды алып келебиз. Кыргыздарды көрсөтөбүз. Эми Манастын улу Шеметей кандай болот? Тилекке каршы болбой калды. Атам ошо барып жер тандаганда ошондо Каркыраны тандашкан. Ошо жактан укмуш кооз жерлерден ошондон көрсөтөбүз деп. Мына ошо менен 30-53 жашап дүйнөдөн учуп кетти, бул дүйнөдөн. Бирок түбөлүккө калат. Себеби ошол мына мен тиги кыргыздар айтат да, 50 жылда эл өзгөрөт. Унутулат экен. Мына ал эмес жаштарды айтпайын, мен куракта адамдар уже тарыхты унутатышат. Кайсы адамдар биздин адабиятыбызда, маданиятыбызда, илимде кайсы адамдар жол башчы болгон. Мына энем жазган китеп кылып жүргөн комузум окуганда ошол жакта биздин орусча айтканда могучая кучка болгон да. Акындар, жазуучулар, мугалимдер, илимпоздор, ошо кыргыздын адабиятын, маданиятын, илимин түзгөн адамдардын ошол китепте бардык портреттери, түрү портреттери бар. Окуган кишилер, окумуштуулар, жазуучулар айтышат. Бул кыргыздын кылымында болгон мемуардык повесть, эскерме баян эң алдыда турат. Себеби түрү адамдардын, биздин эмелердин портреттери толуктар жазылып турат деп ошону айтышат. Анан мен муну эмне үчүн кайталап айтып атам? 50 жылда эл өзгөрөт. Азыр мен куракта адамдар дагы ким болгонун унутуп калышты. Ошондуктан биз азыркы ушу Кытайда кечиден өткөн заманда баратканда биздин залкар адамдарыбыздын өмүр баянын ушундай кечилерди уюштуруп балдарга, жаштарга бардыгын жалгыз эле Жомарт эмес. Жомартты алдыга алып менин оюмча. Себеби мен алдыга эмне үчүн дегенин айтып берем. Башкалары дагы. Мен ушуттан калдым да. Боорек кызыл жүргөн комузумда биринчи энем медтехникумда окуганда. Ошондо директори ошондо башка мугалимдер жүрөгүн берип кантип балдары мына силер окуткандай бардык жагынан табай айткандай кыздарга швейный машинка алып берген. Силер үйрөнгүлө. Тамак бышырганчы деп тиги поварларга алып тамак бышырганды үйрөткөн экен. Эми башка жанак медицинаны мындай эле коеюн. Ошончалык ошол бизде ушундай андан тышкары көп кишилердин аты бар. Биякта ошол китепте жазылган. Ошол доордогу биздин биринчи интеллигенттер. Энем 17 жашында техникумду бүтүп, атам Жомартты чанып,
көлдөгү сарыга барат. Ошо жакка медфельдшер болуп. Ошол жерде жалгыз эле врач доктор бар экен. Анан кийин ал жерден бир келин катуу ооруп калат. Анын аты менен аякка жеткенче эчтеке жок болсо, иши кылып ошол жаш келин дүйнөдөн кайтат. Ошондо ошол доктор келип алып, ыйлайт. Менин алым жетпей калды, ушунун өмүрүн сактап калуу деген. Мына кандай адамгерчилик, кандай өзүнүн профессионалдуу жоопкерчилик мына ошол жактан деле көрүнүп турат. Чыгып мындай эмелерге. Анан кийин мына тиги атамын мен айтпадымбы, 50 жылда эл өзгөрөт, унутулат. Анан кийин атамдын 100 жылдыгына мен ойлодум да, биздин жанакы чоңдор, президенттер, премьер-министрлер, алар мамлекеттиштер. Аны кантип элди алдап, элдин чөлтөгүнөн акчаны урдуп алабыз деген ошолор ой башында ой. Мен катуу айттым, бирок чындык. Коррупция деген элибизди жей атат азыр. Ошол жактан баштап, мен ойлодум, алардын башы жетпейт. Анын үстүнө алардын деңгели интернеттагы деңгели деле аз. Аларга поэзиянын кереги жок, культуранын кереги жок, билимдин кереги жок. Иши чөнтөктөрүн толтуруп алып, анан кийин ошол менен деген ошол ою. А түшүндүрөйүн деп ошолорго анан кийин ошол кездеги президентке кат жазганмын. Ошондо атамын кыргыз эли үчүн эмне кылганын санап чыктым. Мына ошону мен айтып берейин. Оюңарга салып берейин. Биринчи, атам мына академик айтпадыбы? Бул романтикалык поэзиясынын, жаратылышын поэзиясынын кудай болгон деп. Баары айтышат. Лирика жагынан жаратылышты, биздин кыргыз жерибизди ушунчалык кооз акындын сөзү менен жазган Жомарт биринчи болгон. Лирик поэт болгон. Деп биринчи кыры. Андан кийин кыргыз адабияты, поэзиясын тааныган мына классиктер жол башчысы ушул атам болгон поэзия. Жазышат, поэт-драматург. Иши ошол менен. Андан кийин атам публицист акын болгон. Себеби ушул кыргыз элибиздин өнүгүү эмне дейбиз азыр? Тигини айтабыз, тигини айтышат, муну айтышат, либералы тигиндей мындайлар советтер ошо элди кыйнаган, өлтүргөн, тигине мындай. Бирок кыргыз эли үчүн совет өкмөт, социализм кыргыз эли үчүн жол ачып берген, өнүгүүгө. Жол ачып берген. Ошол менен кыргыздар билимдүү болду, илимдүү болду, заводдор курулду, шаарлар курулду. Эми кантип ошол доорду кыргыздар физически жоголуп бараткан кыргыздар ошону көрүп турган биздин акындар, жазуучулар кантип мактабайт. Мына биздин Жомарт Бөкөнбаев, Алыкул Осмонов, башкалар ушу Ленин, Сталин деле мактап ырлар жазылган деп. Жок. Доорду мактаган, доорду даназалаган ушу биздин акындардын бар ошондой болгон. Үчүнчүдөн атам укмуш акын котормочу болгон. Орустун, башкалардын иши болуп классиктердин ырын кыргызча которгонду. Мен орус тилдүү мектептен баштап орус мектепте окуп, анан кийин атамын ошо мисалы өзгөчө Лермонтовду абдан жакшы көрчү экен. Лермонтовдун китептери бар бизде, ошо атам эметкен. Ошондо бирдеме деп поляга бирдеме деп жазып, бирдемени чийип, ошо Лермонтовду анан жанакы Лермонтовдун ырларын мен окуп чыксам, просто таң калдым да. Лермонтовда 10 сап болсо, атамдык 10 сап. Канча сөз болсо, ошончо сөз. Бирок түшүндүгү жагынан, поэтика жагынан, сөз жагынан адекватный. Ошончалык өзүм таң калдым. Андан тышкары мен көп сүйлөтөмбү?
атам Кыргызстандын биринчи прозаиги болгон. Мына 38-жылы Токтогулдун өмүрү Комуз күйсү деген прозаны атам жазган. 38-жылы. Муну дагы айтып коеюн, тияктан айтпай. Мына Темиркул Мутев айткан. Мынтип айтканда, Жоомарт дейт. Мынтип Темиркул мынтип жазыптыр. Жоомарт атам жөнүндө. Өзүн атын тарыхта калтыруу үчүн Жоомарттын көп кырдуу ишмердигине бир гана нерсе жетиштүү болмок. Башкаларын бияка коюп эле. Бул анын уулу Токтогул акындан калган мурасты жыйноо, анын чыгармачылыгын редакциялоо жана үгүттөө боюнча илгерилертүү боюнча эмгеги. Бул эмгек ал өзүнүн кыска өмүрүнөн 4 жыл толук иштеген. Токома. Вот, анан кийин ошону менен тиги ошол эми азыр бүт дүйнө берет. Токтогул район, Токтогул суу сактагыч деп айтышат. Мына андан тышкары балдар үчүн атам биринчи болуп жазган тамсилдерди, ырларды, мисалы барыңар кээ уже элдин ыры болуп калды. Бака балчак, неге башың жалп бак деген ушундай балдарга арнаган тамсилдер, ырлары көп. Тегерет топ тептик деп ырдап жүрчүбүз. Иши кылып ошондой бар. Анан кийин мына өзүңөр билесиң 39-жылы Москвада биринчи кыргыз искусствосунун декадасы өтөт. Анан кийин ошондо концертте ораториялар, ошол оратория, ошол эмелери менен атамын ырынан баштап, атамын ыры менен, оратория менен бүтөт. Ошол менен мен эмес жазуучулар изилдеп чыкса, текстовый менен чыкса, ошондо декададын жана кырлар эмелерин атамын ырлары 30% экен. Андан тышкары Москвага 3 спектакль алып барылат. Ажал ордуна, Ач жүрөк, Алтын кыз. Чоң театрда ошол спектакль жүрөт. Эми ошондо только Алтын кызга Сталин болуп, баш болуп, бүт политбюроцуканы келишет. Ошондо эне айтып берди. Бирок деди жал дүркүрөй түштү. Мындай карасак дейт правительственный ложага бардык политбюро, Молотов, Ворошилов, Будённый, башкалары келип отурушту дейт. Арт жагында дейт, карасак Сталин отурду дейт. Анан кийин спектакль бүткөндөн кийин овация, бар эли ура дегип колча, анан Сталин аралап алда качылып ошентип жалгыз ушу атамын спектаклин ушинтип кабыл алышкан. Ошону менен бүт советтик Москва жак советтик эмесинин интеллигенциянын борбору болчу да. Бүт советтик эл кыргыз эл ким экен? Кыргыз элдин искусствосын, кыргыз элдин поэзиясын ошондо гана атам аркылуу билишет. Кандай деңгээлге чыккан экенин. Мындан эми атам жалгыз эле акын, драматург башка мен саат бербедимби? Коомдук ишмер болгон, саясий ишмер болгон. Себеби ошондо ар кайсы журналдын редактору бюротска чеччү. Ким? Себеби идеологияда. Ошону менен атам Кызыл Кыргызстандын редактору болот, анан кийин жаштардын кезинин редактору болот. Ленинчил жаштар, ошону менен атам коомдук ишмер болгон. Мен көп ойлойм. Эгерде атам ушундай жүрөгү кыргыз эли үчүн күйүп турган, эл үчүн болбосо, мындай жөн эле отуруп алып тынч только эле ыр жазса, только эле акындык жагынан эметсе, анда балким канча чоң чыгар, балким өзү да тил калмактыр. Бирок жок.
эл үчүн иштеп атып ошону менен кырсыкка келди. Мен дагы ойлойм, ачыгын айтып берейин. Атам ошол кезде Ленинчил жаштын редактору. Колунда жанында иштеген адамдар бар. Ай балдар, мен сценарийди жазып бүтүрүш керекмин. Силер барып каркаларын көрсөтүп бергиле десе түрү калмак. Жок, мен өзүм барып, өзүм жер тандап, өзүм ошолорду ээрчитип барам деп өзү барды. Мына ошол жагынан мына андан тышкары муну эл көпчүлүк аз билет. Атам 18 жашында Баткенге барып жанакы ликвидация без грамотности деген программа болгонда 18 жашында Баткенге барып ошол жактан үгүт өткөзөт. Мектеп ачат. Ошол жөнүндө ошо Баткенде Батыров деген бир Адылбек Бирелди экенсиз. Ошол изилдеген. Кал эмес телефильм чыгарды. Ошондо түрү 3-4 аксакал атамды көргөн, ошону көргөн, ошолордон интервью алды. Анан кийин Баткендиктер бар болсо тарынбагал ошо басмачылар ошол жакта көбүнчө болчу да. Ооба, туурабы? Баткендиктер ооба, шопур баш болуп. Ошондон кийин артынан түшүп басмачылар бул Жомарт жоготуш дегенде эл үйдөн үйгө көчүрүп жашырып, ошондон кийин атамды ошол жактан Баткенден аман калып чыгарып келишет. Ооба. Шаардын ичиндеги Шаардын ичиндеги Жомарт атында. Ооба. Андан тышкары мына Большой Чувский каналды казганда атам ошол жакта үгүтчү болуп тиги ыр жазган, комиссар болгон. Андан кийин конный пробег болгон. Фрунзе Москвага. Ошондо дагы атам комиссар болуп ошол жакта. Дагы ошол жакта чачын сермекте ошол жакта чуркап жүргөн болчу. Мына эми Жомарт деген ысым тууралуу. Кыргыздар айтчу. Жомарт деген берешендүү, Жомарт мындай түшүнүктүү да. Аты өзү да Жомарт, аты да Жомарт, өзү да Жомарт деп. Мына бага бир мисал айтайын. Мына атамдын алдында делик, кандай делик билбейм. Алыкул Осмонов, Түгөлбай Сыдыкбеков, Темиркул Миталиев, Турузбеков, Шамшиев, Төлө Шамшиев деген атасы, Болотун атасы, Кубанычбек Маликов, башкалардын ошолордун камкордук көрөм. Эми өзүңөр билесиңер. Артисттер, жазуучулар, алар кишине кызыканчак болот да. Менден башка эч ким жок деген. Вот. Анан кийин тиги жердешик менен урур болуп бөлүнүшөт. Атам андай эмес эле. Мына Гүлдүктөр, Түштүктөр, Нарындыктар, Бишкек ошо баары атамдын алдында иштеп, ошолордун баарына материалдык жардам берип, акча берип, ошончалык колдоп, кишиге анча-манча ыры чыкса, алып келип эле ырын бастырып, тиги эми мындай ачык сөз, тамаша сөзбү? Кыргыздар ошол кезде ачы. Темиркулду Жомарт токмокто эле акын кылды деп. Анын себеби эмне? Темирки болсо МВДге кирип алган да. Милиционер болуп. Анан эми тигини айтпайын, атам андан кийин айт Темирке. Кел, сенин шыгың бар. Эмең бар, сен акын болосуң деп, анан Темиркем ошол менен залкар акын болду. Андан тышкары мына өтө Алыкул Осмоновго атам өтө мындай жан дүйнөсү менен өтө жакшы көрчү да. Мисалы сен өзүң айтып бересиң. Кыстырма деши, айт, давай, беседа айтып бер. Пока это самое. Осмоновдун эң эле биринчи чыккан Чолпонстан деген китеби, мына өз колу менен бу жерде атага арналган ыры бар.
мына бул жерде латинче жазылган. Жок эме, менин гүлүмдү ачкан окутуучум сизге бул кичинекей эмгекти чын жүрөгүм менен тартуулайм деп тиги Алыкул Осмонов жазган. Экинчи биринчи китебин редактор болгон, жооптуу редактор деп бул жерде Жомарт Сөкөнбаев деп жүрөт. Анан тандалган ырлар дегенди дагы бул жерде атага арналган. Ага Жоомарт, ушул кезде мен ачык күн шамалда жеңил булуттай. Айтылган сөз алыңыз ага, оюңузга унутпай. Жол жолот жанындай кайгылып учсун турунтай деп автор деп жазып берген. Эше болуп, атам жанакы Шота Руставеленин эми китепти окуганда элемдин бир эскермеси бар да. Бир убакта мамам жазган. Бир убакта де чуркап келди да. Жанакы Кирагаста. Тинтиба мен ушунун тиги Алыкул байкуш жалгыз чай кайната албай отуруп калды. Мен ушу Кирагасты Алыкулга берейин деп. Анан мамам ыйлайбайт, ой, Жомарт, мен балдарымды каша кантип даярдайм десе. Тинтибай, сен эмете, мен өзүм от жагып, өзүм сага жардам берип ошону Кирагасты алып Алыкул Осмоновго берет. Андан тышкары Алыкул Осмонов туберкулез менен ооруксал болгон, анан Москвага дарыланууга кеткен да. Анан кийин атам жанакы жолборс терисин кийген мен которо баштаган. Аны китеп сборниктин карасаңар уже которо баштаган. Ошондо анан кийин айтат, Алыкул, сен тиякта кыйналып каласың, жалгызсың, чүнчүйсүң. Мына мен ушу которо баштадым, сага берем. Сен котор деп. Ошону менен жанакы Пушкин Гогольге жана ревизордун немесин бергенде, ошентип атам ошону Алыкул Осмоновго ошону берген да. Мына ошону менен дагы бир нерсе. Эгерде атам көп жашап калса, мен толук ишенем. Чоң Олимпос болмок. Ошо Шотарцын юбилей болгондо 30 канчасынчы жылы эсимде жок. Ошондо слово Советская Киргиз деген кезде чакан макала жазган. Ошондо Шота жанакы изилдеп туруп айтат. Манас менен Шота жанакы Тигрис-Курурдун жакын эмелеси бар экен деп ошону талдайт. Андан тышкары мына Токтогулдун өмүрүн мен өзүм дагы бир изилде окуп чыгайын. Кандай болгонун, эмне болгонун десем, мен таң калдым. Жөн эле мына айтышат, акын демократ, комузчу, күйчү дегенде мындай деп. Атам ошонун барын, акындыгын, комуз черткендин күүлөрүн, башкалардын бары демократ дегенди тезистеп, илимий жагынан тактап берет. Это научное обоснование менен. Ана ошондо дагы мамам жазып берген. Тиги ар кандай кыргыз аркырдан сөз чыгарат да. Тигинде мындай деп Токтогулга дагы сөз тигизип, ар бир кыргыз бөлүнөбүз да. Биз бөлүнбөй жашай албайбыз кыргыздар. Бул тиги Жоомарт ушу өзүнүн жердеши, Токтогулду көтөрөм деп Токтогулдун артынан журкап жүрөт деп ошондой сөз чыгарганда, атам раматалык алдагы тиги Мукайлыбаев менен өтө жакын болгон атам. Ошо Мукайлыбаевга энем жазылат китебинде. Айтат, ой, мен дейт ушунчалык эмне. Эгерде ушу Токтогулга башка бирөө болсо, мен ошо мейли, ошо карабай мен ал киши үчүн дагы жумуш кылат элем. Бирок чынын бардык жагынан караганда Токтогул достоин ушуга деп ошону түшүндүрүп аткан. Мына эми атамды мен уже тиги Кожо Охондон кийин университетте окуган көп кишилер, тарыхчылар, иш кылып ишкерлер мага айтчу, биз дейт бул кийинки муун бизде Жоомарттын идеологиясы, Жоомарттын жан дүйнөсүндө ошол бизге үлгү болгон.
Ошон үчүн биз өстүк дегендей. Ошону менен мына дагы бир нерсени айтып берейин. Мына азыр бүттүм. Буйруса тиги атам мен мындай излеп көрсөм Жоомарт деген атам тирүү кезде жок болчу. Жалгыз атам Жоомарт. Андан качан атам дүйнөдөн кайткандан кийин азыр Жоомарт деген аттар өтө көп. Аны айтчы мага дагы келер. Ошо атабыз мага ушу Жоомарт деген Жоомарттай бол деп ушундай тилеп бизге ушундай ат берген деп. Мына ушул кыскача айтканда ушундай. Аны дагы эле айтайын. Чоң рахмат силерге, чоң рахмат. Вот, абдан ушуну менен ушундай кечелер көбөйсө. Ошол эле атамдын болгон досторун кошуп турпушулар болгон, тигинде болгон деп илимпоздорду ушуну биз биринчиден азыркы муунга билдирип туруп өзгөчө жаштар билиш керек. Мына рахмат. Я. Жакшы изилдепсиз. Рахмат сизге. Чындыгында аябай жакшы изилдөө болуптур. Анан мындай көп кырдуу экенин окуйт элек. Анан мынчалык ичтен инсайдерский маалымат деп коет го. Ички маалымат менен толукталганы мен жеке өзүм биринчи күбө болуп атам. Анан бир жагынан ойлонот экенсиз, ушундай болгондочу. Балким 34 жаш, аябай жаш кетте турганын алдын ала сезип эле ушул өмүрдө берип калайын деп ушунчалык көп неме болгонбу депчи. Ушунчалык көп кырдуулугу бир жагынан ошол көп кырдуулугун 34 жашка мындай сыйдыра алганы, ошого батыра алганы өзүнчө бир кубулуш да. Анан сезгенби дегенин ырында дагы билдиргендей. Өмүр деген ырында ушул неме бар экен да. Өмүр санап эсептесем өмүрдү, өткөн өмүр балдан ширин көрүндү. Жел жетпеген жел маяндай мал минип, жетип кууп жеңер белем өлүмдү. Күгүн кирип күн батканын койсочу, саат жылып баратканын койсочу, оюн күлкү салтанатка жарашкан өмүр шагы бүрүн какпас болсочу дейт. Бул чындыгында башка бир сезгендигинин, билгендигинин белгиси да. Силерге кошумча атам эң эле акыркы ойлоп көрсөңөр 33 жашта муну эмне деп жазган? Бул эмне философиялык күч бар? Жер кепе деп акыркы атам. Эң акыркы. Мен аны айтып берем да. Таң атса алыс мен кетем, талыкпай далай жер кезем. Койнумдан кетип баратам, кош, аман бол жер кепем. Караңгы жер кепем, эрмек болдуң, дос болдуң. Үйүмдө көрүп жүрчелем, үңкүрүм эми кош болдуң. Кошумча, мисалы мына атам мына туура айттыңыз. Ушул өзү адам акылдар сезгич болот. Каяктан ошо сезгич билет. Сезгич болот. Талант Кудай берген. Талант Кудайды андан кийин ошол калган көбүр жаш аз экен. Ушун баарын кийин ушун туура элге бердим деп. Анан кийин өзү сезген. Бир жолу дейт, ошо мен дейт, эме турсам, бир вакытта кечкурун болуп, кичине мындай кечкурун болуп калды. Бир вакытта Жоомарт боп-боз болуп чыкты дейт. Боп-боз болуп. Аны коркпай, Жоомарт сага эмне болду? Эмне болду десем, тентеп айт. Мен өлөм. Ойкойчу, эмне деп? Айтасыз, мен өлөм. Мени бакай чакырып кетти. Кандай? Мен үйдө отурсам, үлгүрөп калсам, анан кийин ушу бакай мени тулпан давай берип турап жүргөн. Туруп кетти. Майдана кеттик деп чакырып кетти. Ошону менен атамын жанакы буш поэма аны көп чыгарган көп кишилер мындай изилдебей атат. Жалгыз гана Суат Адамбеков ошо поэманы изилдеп таң калды да. Я өңүмдө көргөн түш деп. Ошо буш поэма. Андан кийин
Göbütpe andan keyin boreke jaaka işemlejine okut berken. Eng akırkı menizde eng akırkı 4 saat. Akır 4 saat. Muna men kosmический. Alam bizden Мындан кийинкилерге дагы мындай баса белгилеп кетиш үчүн айткым келет да. 3 өзгөчөлүгү өзгөчө. Азыр учурда керектүү, анан ушунчалык элибиз дагы коомубуз дагы муктаж болуп турган өзгөчөлүктөй сезилди да. Биринчиси илим дүйнөсү болобу, чыгармачыл адам болобу, саясатчы болобу, бизде өзүнүн гана эмгеги менен машырканып эле, бирок аны элге жеткирсем, результат элге чагылса деген баягы альтруисттик түшүнүк жок болуп бараткандай да. Ал Жоомарт атабыздын өзү акын болсо, көп кырдуу чыгармачыл адам болсо дагы ар тарабынан жанын үрөп мындай неме альтруисттик бир түшүнүгү даана байкалат экен. Экинчиси, азыркылар өзүнүн эң жакынынан деле мындай шакирт чыгарбай калды. Эч бир ушунун шакирти, ушуну өстүргөн балдары дегенди мындай көп укпай атабыз. Жоомарт атабыздын мындай түздөн түз өрнөктөрү менен да айтты, ал укулдай алп адамды, же болбосо Темиркулдай чыгармачыл аталарыбызды дагы мындай чыгышына жан үрөп кызмат кылып дагы билинбеген канчасына ошондой чыгарып кеткени өзүнчө бир дагы бир өзгөчөлүгү. Анан кайсыл жер болсо менин жерим, менин элим деп бөлүнгөнгө такыр мындай андай майдачыл болбой, улуулугун ошондой кыймыл аракети менен да ар тарапка күйүп бышып чуркагандыгы, бөлүнгөндөн узак болгондугу. Ушул үч өзгөчөлүгү балким азыркы учурубуздагы элибиз, жерибиз эң муктаж болуп турган бир өзгөчөлүктөй сезилди да. Дагы бир жолу алкыш сизге бул жагымды баса белгилеп кеткениңиз үчүн. Анан ошонун жанында азыр балдарга дагы кам көргөн да. Анан ошол мультфильм катарында чагылган, ошону азыр көрсөк, аркасынан да улантабыз буюрса. Чептен элдин күчү бек. Байыркы бир заманда эл бар экен, өзүнчө эркин ээн жашап турган. Багында булбул сайрап, гүл жадырап, башкача сонун жерди мекен кылган. Ал жылы күчтүү жоолор каптап кирип, талоонго салат экен мүлкүн малын. Ойрондоп эчең кымбат ордолорду олжолоп алып кетип сулууларын. Кордугу душмандардын жанга батып, бир күнү кеңешүүгө эл чогулду. Бардык күч, бардык мүлкүн сарп кылып, жоо өткүз бекем чепти курмак болду. Айлантып, кең өлкөсүн дубал куруп киришти, эмгегине күн өткөрбөй. Көтөрүп бай дубалын келген кезде кайрадан кулап түшөт жар көчкөндөй. Калың журт кайгыланды, кансырады. Катардап көтөрө албай бай дубалды, себебин бул укмуштун ким табат деп ырчылар жар чакырды, күүгө салды.
Bir aytты. Asıl taştan koygun dedi. Bir aytты. Ak boz beye soygun dedi. Asıl taş altın menen koysa dağı Toktoboy duval göçüp kulay verdi. Tartıştı, kapalanıp kal uvara. Oylanıp tavalbadı gövlama. Men çeçem bul tüyündü dep süylödü. Jalan but, ak sakaldu bir karıya. Karıya 90 yaşka gelgen eken. Kıdırıp büt düğününü görgön eken. Aklı almas menen bolotton kurç. Alıskı bir acayip jirden eken. Kaçankı çeçilbegen sırduğa. Kalayık jabılışıp kulak türdü. Sakalın on kol menen sılav alıp salmaktı. Korgoşunday sözgö girdi. Kalp bolboyt. Karıyandın aytkan gibi. Kalayık aklıma gönsöň tük göçpeyt. Bul duvalın kılım boyu tiriylöy bir kişini gömsöň dedi. Başka söz aytkanı jok. Basıp gitti. Karıya kayırdaşıp kolun bulgap. Kanday dep iki jolu surabastan başların jerge saldı el tunçurap. Kaysıl er bul kızmatka çıgar eken. Bul duval er kanına kumar eken. Devirda bir tovurçı el daylanıp gün boyu jar çakırdı eçen eçen. Biri da men çıgam dep söz katpastan mostoyup karap turdu duduktanıp. Obdulup 13 yaşar bir jetimçe süylödü jaman tonun çeçip salıp. Uktum da şaşkan boydan geldim dedi. Men dayar tezden gana gömgün dedi. Armanım düğünüde hiç kalbayt ko. Yarasam gereğine eldin dedi. Yaş bala Bayduvalga barıp durdu. Köpçülük gürök menen çaştı, kumdu. Angıça alsıragan jalbarankı bozdoğon mum kaygılı ünü buldu. Bir karan şaşıp çurkap gelet eken. Bul karan jaş balanın enesi eken. Atadan jetim kalgan jalgız uğulun alpeştep aynegim dep erkeletken. Kulunum kuçaktayın mında gelçi. Kuratpa karganda apakengdi. Gömbögün jalgızımdı gömbögün dep gözünden jaş kuyulup iylap geldi. İylabay göz yaşыңды tıyğın ene, ırayım jetimine kılgın ene. Canından artık görgen tuğan eldin, jalgızın jarap jatat geregine. Uğulundan ubay göröm dep tilenip, uşunday işkarnadın, bakmadın mı? Erketay elin üçün kurman bol dep hiç kaçan unutpayımın aytkanыңды. Enesi elge karap söz başladı. Manisin baykap turup aytkan geptin. Ata jurt kızmatına candı verip aylanam. Ak sütümdü aktap gettin. Jalbardı jalgızına betten öptü. Ağırçıdı jaşka tolgon iki gözdü. Koluna gürek alıp kayrat menen gömüge balasına kumdu septi. Meneke bul kılganın adamçılık. Yüregün akak bermet taştan tunuk. Ötebey kalayıktın bir kızmatın. Yürbeymin cilbetinde adamsınıp. Koştaşıp övüşüştü. Ene bala, kayratı, bu lökönün taşkan darya. Kum tolup alkımına gelgen gezde şüphetip jetip geldi da karıya. Gömbögün bul balanı açkın dedi. Çep kurbay üyüne kaytkın dedi. Götürbe çep korgondun gereği yok. Korduka mınday baldar berbey deldi. Girişse kimde bolsa çep turguzat. Çep ılay, kaptap girse düşman buzat. Baldarın bağırışınday özüp dursa, bağıntıp bul jüröktü kim korkutat.
жерди жаз. Тепкин шапар, кургун сайран, чеп жок деп кайгы тартып камсанаба. Кандай жоо басып кирип баш ийдирмек. Турганда мындай эне, мындай бала. Рахмат, бул жагынан тарбиялык да маңызы жакшы жеткиликтүү болгон эме болуп тур. Азыркы сөздү биз бир жагынан бүгүнгө чейин илимпоз деп билип, же болбосо саясий баягындай коомдук ишмер, анан биздин көп жыл билим берүү тармагыбызды жетектеген бир жагынан министрибиз, саясатчы деп билгенибиз менен жакында биз үчүн ачылыш болду. Акындык жагы, ошол учурда ыр поэзияга жакындык жагы, ошондон сырткары дагы анан аябай азыркы жаш келиндерге өтө өрнөк боло турган кайнана, кайнетесине дагы ушунчалык жалооруп мээримин төккөн үлгүлүү келин болгон эжекебиз илимпоз профессор Эшенгүл Садыковна да. Биринчиден кереге фондуна биздин мектепке Таалай мырза силерге анан ушул өзүңөрдүн алтын убактыңарды карабай ушу келип ушундай кечеге отуруп берелик, угуп берелик деп бир рух дүнүйөгө арналган кечеге келгениңерге чоң рахмат силерге. Чоң рахмат. Анткени баягында бир 8 мартта чакырып калыптыр, ошондо айттык элек, эми кыргыз элибиз Гиннес китебине чучук менен эле чыгабызбы, өзүбүздүн рухубуз менен чыгышыбыз керек. Ошондуктан ушундай бир кечелерди, жан дүйнөнү байыткан бир кечелер пайда болсо жакшы болот эле деп айттык элек. Бирок ошо бир ай өтпөй ушундай кече түзгөнүңүзгө чоң рахмат, баарыңарга чоң рахмат. Эми атам дагы бир нерселерин эми бул өткөн заман, бирок проблемалар кандай? Менин оюмча ушу тилекке каршы атанын мурасы баягы билгичтиги, поэзиясы, сөзмөрлүгү, ар тараптуу таланты азыркыга чейин изилдөөчүлөрдүн бир изилдөөгө Кулбек Жомартович айткандай муктаж болуп атат да, муктаж болуп атат. Көбүнчө атаны баягы лирик катарында, патриот катарында, публицист катарында кабыл алышат. Бирок анын ырларында өтө терең философиялык көп нерселер жатат. Мен ошолор жөнүндө дагы айтып берейин. Анан көп ырлары өтө терең, ойлору терең, философиялык жагынан алсак дагы окуп берейин. Аны ошондой бир шумдуктуу нерсе дагы бир мен өзүнчө таң калган талант нерсе. Бул кишиге адабияттын ар бир тармагы багын алат экен да. Мисалы, Айчүрөктү жазган. Эми Айчүрөктүн тагдырын кандай жазган, эмне болгон бул китепте окусуңар. Айчүрөк операсын, Айчүрөк сценарийин 99% Жомарт Бөкөнбаевдики. Кечирип койгула, мени тиги ата деп эмдеп кыргызча деп кой. Жок. Тербегениме. Анан ошол эле убакта ошол эле убакта жана Айчүрөк, Токтогул, Манастын уулу Семетей чыгармаларын, Алтын кыз, анан көлөмдүү чыгармаларды, Өңдө көргөн түш, Чептен эрдин күчү бек,
анан лирика, публицистика, сүйүү, философия кылырлары, тамсилдер, которуу, сценарийлерди, драмаларды, балдарга, улууларга арналган патриоттук чыгармалары. Ошо таң каласың да, ушундай чоң эпикалык нерселерди жазып, ошол убакта дагы 4 сап эле бир ырын окуп берейинчи. Абайга арналган. Абайдын ырларын кыргызчага которуп, ошондо 4 сап менен гана Абайдын образы берилген. Мына сар арканы турак кылып, шамал менен көчүпсүң, күн жетпеген чечен булбул кумда сайрап өтүпсүң дейт. Какой образ? Да, какой образ? Қазақтарға оқып бергенде қазақтар шу күнге шейін таңғалады. Бұның Абайдың трагедиясы емнеде? Ал өз орнынан мұрда төріліп қалып, қазақтар елінен білінбей қалған. Қазақтар осы кезде Абайдың ұлылығын түсінбей қалышқан. Мұны адам 4 сап менен ғана түсіндірді. Сенің еңбегің ошол кезде құмға сыйып қалды деген. Анан дагы бир атанын өзгөчөлүгүн илимпоздор айтпай жүрөт. Бул өзгөчөлүгү кыргыз профессионалдык адабий тилин таптагандыгы. Өзү түштүктөн келип, түштүк говорга көнгөн, анан ошо түштүк говорду эң эле жакшы сөздөрүн кыргыз адабиятына кошкон. Ырларын окуп көрсөңөр, кээ бирде мен словардан карап чыксам, Юдахинде деле түштүк говор деп жүрөт. А бирок атанын эң эле чоң илимий жагынан дагы кыргыз адабий тилин таптанганга же талптанганга ушу түштүк говорду киргизип кыргыз адабий тилин жасагандыгы да. Муну дагы көп нерселер, көп изилдөөчүлөр билбей атат. Мен дагы бир атанын поэтикасын дагы жакшы изилдегендер жок болуп атат да. Бирок жаштар тилди түшүнгөн, маанини түшүнгөн, түштүктү да, түндүктү да түшүнгөн, ошондой бир сөздү, адабиятты, дүйнөлүк адабиятты түшүнгөн адамды изилдөөчүлөр менимче дагы алдыда турат. Ошондой биздин үй-бүлөбүздө чоң үмүтүбүз, чоң каалообуз бар. Ошондой бир жакшы изилдөөчүлөр болсо, мына келаткан 2 жылдан кийин 120 жылдык болот. Ошондо бир атанын жаңы поэзиясын, жаңы заманга кандай азыркы совет доору дебейли, азыркы заманга кыргыз эл үчүн, келечек үчүн жомарт кайсы жерде анын поэзиясы кандай, аны тарбия мааниси кандай деп ошондой бир нерсе болсо, биз жакшы бир ыраазы болот элек. Эми ырларынан окуп көрөлүк. Мына философиялык жагынан деп атабыз. Эртең бул 35 жылы жазылган. 31 декабрдын түнүндө жазылган. Эртең мына жыл жаңырат, өзгөрөт. Кайран жаштык дагы бир жыл эскирет. 25 жаштык кезим алыстап, кайда кеттиң, таппай калдым темселеп. Азыр мына 20 жаштамын, 25 жаштамын. Бүгүн түнү 26-га басамын. Эртең эле тура калсам өмүрдүн далайларын арт жагыма таштадым. Ойло жигит, өмүр соккон шамалбы, аткан октой көрсөтпөгөн карамбы, 18ден өтпөс кылып өмүрдү, өнөр чиркин табар белем амалды. Энемдин мүрзөсү, эзелтен ээн жаткан эски мүрзө, эзилип топурагы кеткен күңүдө, айнегим, ардагым деп эркелеткен, апаке баш көтөрчү балаң келди. Үстүндө чым аралашкан боз топурак, үшкүрдүм көздөрүмөн жаш тамчылап. Жашымда көпөлөктү угуган жерим, кайгымды болушкандай карап турат. Бөлүшкөндөй карап турат. Өткөн бир кайын, өткөн жазда мен көргөндө жаш элең, кырчын кезиң менден боюң пас элең. Быйыл көрсөм көкөлөпсүң, өсүпсүң,
Бутагың көп, буран бойго жетипсиң. Сен да өскүн, мен да өсөйүн, гүлдөйүн, ойноп күлүп өмүрүбүз бір өтсүн. Ата-аналар мен апа-аналарын карап көрсөм, бир өзгөчүлүк бар да. Кулубек Жомартович айткандай, апа өз ырларын тиги атанын мындай мураскору, мураскөрү катарында эметкенде продолжил. Мына алай деген шаркыратма, алай дегенди атаныкын окуп берейин, анын апаныкын окуп берейин. Алай, атаныкы. Кундуздай бетегеси белден чыккан, көшүлүп чырмалышып бир жакка аткан, көтөрүп көңүлүңдү шаан эленет, жел эсип аймаласа колдон буттан, салынган ойго кырма тармал килем, кулпунган куулушка адем эрен, кутуруп кууган шамал жоңго койбой, толуктайт бир жер жашы, бир жер күрөң. Эл эрип экленген сансыз булак, тизилип керме тоодон түшкөн чуркап, секирип таштан ташка улоо жандай бет алган бетегени көздөй кулап, күмүштөй күндүн нуру жааган көктөн, тептегиз телегейи алтын сепкен, агылат алыстанып тентек дарыя, буркулдап ак көбөгө чыгып жеттен. Это атаныкы. А бул апаныкы. Мөңгүдөн мончок тагынып, булуттан жоолук салынып, алайдын тоосу чалкаят, ак чыйын жамынып, бетеген көлдөй толкуган, бейиштин төрү белемсиң, көз чаптырса жетпеген, көкмей ким талаа экенсиң. Көктөнөп төгөт жамгырың, көнөктөп төгөт жамгырың, көл болуп кетер бекенсиң. Көк кашка суулар көбүрүп, аскадан түшөт төгүлүп, күзгүдөй болуп жылтырайт түбүндө таштар көрүнүп, эзелтен элим жайлаган, коктуда малын жайнаган, кең алай жердин соорусу, кете албайм, сага айланам. Ай жарык нурга батып, турган асман, ак мөңгү күлүмсүрөйт алыс жактан, салкындап ойго батып уктабастан, сапарда көл үстүндө мен келатам. Асманың жылдыз айдын талашкандай, аркадай күндөй тескей тоонгандай, дала эр бизден мурун өткөн тура, дайрадай душман канын төккөн тура, балдарың арстан жүрөк кыран чыккан, башынан сен ысык көл шумкар уя. Элиң бар, эскен желдей күн өткөргөн, эзелтен эркин төрдө өмүр сүрүп, эсирип каптап кирген кара жоого эч качан жалбарбаган тизе бүгүп дейт. Анан бобу атанын түшүнүгү ушул бобу ырданда Алатоонун аскасынан ашалык. Ырас курбум, акын болдук жашыңдан, ырас курбум, акындыгың ашынган, бирок курбум, ал талантың уялчак, Алатоонун аскасына жашынган. Көп ырдадык, көп жиберди мактадык, чалкыган көл, чар тарабын каттадык. Мезгил өтүп, өнөр бойго жетсе да, калың кенчин капкактарын ачпадык. Жер дүйнөгө атактары жайылган, ай жылдыздай 1000 миллион тайынган, Байрон, Пушкин, Лермонтовтон эмнегем, бирок курбум чыга албадык айылдан. Кана курбум, калам тулпар биз минип, жер салалык Европага шам карап. Ыстырма buncha ачыган сөз болуп калды. Мына эч жерде ушул атам мамама айтканда тентебай. Мен көп убакыт бекер коомдук ишке тияка жака жүрүп, токтогулга арнап көп убакыт кетирип жүрмүн. Мына мен азыр гана чыныгы поэзиясы кандай болуш керек, мен азыр түшүндүм. Буйруса көрөсүң. Мен таптакыр башкача өзгөрөм. Энем айтып тур да. Чыныгы чыгарманы жаза элекмин. Ооба, чыныгы чыгар. Мына ошол Алатоонун аскасын ашалык деген
Анан кийин дагы бир нерсе, уже ачык сөз айтып коеюн. Биз кыргыздар ушундай, биз Рим ушундай мактанып беребиз да. Казактардан келип калбайбыз. Бирок биздин кыргыздардын биздин менталитетте көп кемчилик бар. Анан кийин ошол эгерде эсиңерде бардыр, Лев Мамсов улуу патриот митинг жазганда «Прощай, немытая Россия, страна господ, страна рабов, и вы, мундиры голубые, и ты, покорный народ». Ушул элдин наданчылыгын айтып. Эми бул ырды 2 сапырды атам жазган. Бирок бүгүнкү күнгө чейин мен эч жерде муну айтпайт элем. Кээ бирлери түшүнбөйт. Мынтип атам жазган. Аскалы тоодо төрөлдүм, надан кыргыз элде өстүм деп. Ошончол жан дүйнөсү менен күйүп, ошол биздин жанакы болгон кыргыз элибиздин кемчиликтерин ошол менен айтып. Россиядан, Казакстандан көп көрсөтүлөт. Где-то 300 тысяч, да, было? 350 тысяч 350 тысяч просмотров Россияда. Ошондо Николай Стариков деген бар. Белгилүү коомдук ишмер Россиянын. Ошондо съездбука мынтип чыгарган. Этот мультфильм должен войти в учебную программу всех российских школ. Да, урматтуу замандаштар, урматтуу бүгүнкү катышкандар, мен Кулбек Жомартович мен укпасын, мен бир-эки нерсени айтып койгум келет да. Кээ бирде ой кыргызча жакшы сүйлөй албайт дегендей мындай дейт. Бирок кыргыз маданиятына Кулбек Жомартовичтин кошкон бир-эки салымын айткым келет да. Атасынын өзүңөр билесиңер, Жомарт ата 44-жылы каза болгондо аны тетиги Бишкектин аягына алып барып, жана кожзавод ошолор бар, ошол жака тиги көмкөн да. Братское кладбище деп коет. Анан көп кишилер айтчу, атаңардын мүрзөсү кайда? Барып бир Куран окуйлук дедик элек, бирок эстеп коелук дедик элек, кайда десе, эч ким билчү эмес. Анан 94-жылы ата өткөндөн кийин 50 жылдан кийин Кулбек чоңдорго барып, молдолордон сурап, ошол братская могиладан атасынын сөөгүн өзү мүрзөгө түшүп, өзү алып чыгып, ак кепинге салып, анан ошо бобу Аларча кладбищесине алып келген. Ооба, Аларчага алып келген. 50 жылдан кийин 4 жашында көргөн атасын, анан ошондо ыйлады эле, атамды дагы бир жолу көрүп алдым деп. Бул китепти апа 84-жылы каза болгон. Ошондо аягына чейин жазып бүтүрө албай калган. Анан ушул рукопись менен калган да, рукопись менен калган. Кийин сандан салга чыккан. Бирок Кулбек болбосо биз аны баягы архивде калып эле чирип, чычкан жеп ошентип калмак. Кулбектин дагы кыргыз маданиятынын алдында баатырлыгы, менимче ушул китепти түн бою ошол рукопистен жазып чыгарып, анан кыргыз элине, кыргыз маданиятына берген. Бул эне сүтүн актагандык деп ойлойм да.